Emnege asmadan bulunu жүрөт. Emnege emne үчүн билесиңби? Электр тобунан үйдө жарык кыйат. Emnege emne үчүн билесиңби? Мадиш, сонун го сеники. Эмне жасап койдуң бул? Торт. Гүлдөр менен. Даамдап көрсөмбү я? Же болбой калабы? Буну бышырыш керек, термобарке. Меники деген укмуш кыялымдагы унаа. А сиз? Ал деген Сизби? Гарри Поттердин байкеси окшойт. Вин Дизель шляпачан. Салам достор, биз Мадиш экөөбүз биздин кичинекей кезибизге кайрадан чөмүлүп, ушул топурактан ар кандай буюмдарды жасап атабыз. Өзүңөр көргөндөй эле Мадиш торт жасады, мен болсо унаа жасадым. Деп айдачу болгон. Көрдүңөр да өзүңөр да. Накей. Багажник ачылды. Ачып туруп ичине буюм салабыз, кайра жаап коебуз. Кайра ачабыз, кайра жаап коебуз. Ай, сон болгонго, анда сиздин машинаңыз менен менин тортумду кургатып койсок болобу? Мадиш, муну кургатып койсок деле болот, бирок колубуз калганда мунун формасы бузулуп, же болбосо сынып калышы мүмкүн да. Чоподон жасалган идиштер сынбайт го? Бул дере катыган сынбаса керек. Мисалы могу идиштерби? Ооба, сынбайт а? Бирок бул идиштердин жасалуу ыкмасы башкача да. Бул деген толтура баскычтардан өтүш керек. Анан бул топурактан жасаса болобу, болбойбу билбейт экен. Окшош эле го? Же аларга сынбай турган бир нерселерди кошуп коюшабы? Мисалы химиялык заттарды дейсиңби? Ооба. Анда мен сен Мадиш сага жана биздин досторубузга айтып берейин ушул тууралуу. Макул. Кеттик анда эмес. Азыр ушул экспериментти байкап көрөлү. Алгач 2 банкага бирдей суу куюп алабыз. Бирөөсүнө чопо идишинин сыныгын, ал эми экинчисине иштетиле элек илешчек чопону салабыз. Аны ар кандай формага келтирүүгө болот. Жада калса сууга аралашып кетет. Ал эми чопо идиштин сыныгы кандай болсо ошондой бойдон турат. Мындай чопо идиштер кандай жерде болбосун, жада калса сууда дагы баштапкы абалын сактап турат. Мындай карасаң экөө тең чоподон жасалган. Эмнеге мындай болуп атат? Чын эле Мадиш айткандай химиялык кошулмалар кошулабы? Көрсө, жасалган идиштер сынбаш үчүн аны ысык мешке, мындайча айтканда 900 градуска салат экен. Мына ушул жерде суу молекулалары бууланып, андан соң чопо молекулалар бири-бирине жабышып, күчтүү химиялык байланыш болот экен. Мына ушундан улам ал бышык болуп, калыбын бузбайт турбайбы, достор? Термобарке, чопону ошондо ысытып катытканда ушундай катабалга керек турбай, мисалы мондай болуп. Топ-туура. Термобарке, бул баткактан бир нерсе жасайсызбы? Бул баткакпы? Бул баткакка мен бир аз көбүрөөк суу кошуп алып турдум, анан мындай болбойт экен да, катыбайт экен. Негизи чоподон ар кандай идиштерди, буюмдарды жасаш үчүн сууну дагы өзүнүн нормасы менен кошуш керек экен. Антпесек ушундай болуп калат экен, эме болуп жараксыз болуп калат турбайбы? Түшүндүм эми. Ошондо термобарке, тортумду ысытып бышырып койсом, сынбайт турбайбы, Мадиш, убара болбой эле кой. Андай болбойт. Эмнеге? Анткени бул бир канча процесстерден өтүш керек, достор. Алгач жерден чопону казып алгандан кийин ал ачык абада бир канча күн туруш керек. Андан соң, достор, аны атайы майдалоочу аппаратка салып алып, кумдан жана кичинекей таштардан ажыратып алышат. Андан соң Мадиш аны сууга салып туруп, пайда болгон аралашманы атайын техниканын жардамы менен 7-8 саат аралаштырат. Анан чопону чыпкадан өткөрүп, атайын вакуум пресс машинага салып, суусун бөлүп алышат. Бул процесстен кийин чоподо аба көбүкчөлөрү калбайт. Жыйынтыгында, достор, илешчек масса пайда болот. Эгерде чоподо аба калып калган болсо, анда ал формага келбей морт болуп калат.
Ал эми даяр болгон чоподон каалаган нерсебизди жасап алсак болот. Тырмалбек эме түшүндүм. Досторубуз дагы сиз айткан маалыматтарды угуштабыз керек. Тырмалбек эске суроо. Айта кой, угуп атам. Тырмалбек, сиз бул маалыматтардын баарын каяктан билесиз? Вай, мадиш, чоң адамдар билет да. Сиз дагы мага айтпай дайым жакка алып келдиңизби? Азыр айтсам дагы таарынасың да. Жок, ташкөлө таарынып. Чын элеби? Чын эле. Мен да сени эрişte алайын деген болчумун да. Айтсам, сенин сабагынан калып калат деп жибербей коюшпадыбы? Ой, Тырмалбекке таарынган жокмун дедим. Кандай көрбөйлү, досторубуз дагы күтүп калды. Кеттик анда эмесе. Мынакей достор, биз Семен Афанасьевич Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын көркөм керамика бөлүмүнө келдик. Бизде болсо Канатбек агайыбыз тосуп алды. Мынакей бүгүн ушул чоподон, да ушул чополордон кызыктуу бир нерсе жасайбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул чополорду азыркы абалга жеткизиш үчүн канча убакыт турат бул? Чопону казып алып келгенден кийин айлантып турган аппаратыбыз бар да, ошого чопону салып туруп, суудан кошобуз, анан айлантабыз. Айлантып туруп, анан жанагындай каймактай болуп калат да. Каймактай болуп калгандай, суюк болуп калгандай, анан кийин электен өткөрөбүз да. Кумдар болуп калышы мүмкүн да, ошол электе калып калат да. Гипстен калыптар бар да. Ошол эки калыпка коябыз. Гипс болсо, бунун ичиндеги сууну соруп алат да. Анан 1-2 күндөн кийин анан муну чопону алып туруп, анан мына жакшы мынтип илейбиз да. Где-то мондай 4 манжа болот да. Мына 4 манжа, мынакей 4 манжа. Анан мынтип туруп чапкылап, бир жагын мынтип мындай томпок кылып алыш керек да. Анткени жасаш үчүн, анткени ушул жагы менен системаменде жанагы үстүндөгү дискке жабыштырасыз да ушул мененчи. Сен башкарасың да, бияктан чакырын, чоподо аябай ийкемдүү да. Ушундай формага келтирип алдык. Сонун. Мына достор, көрсө идиш колубузда чопонун пайдасы барбы? Же болбосо ушу чопо жасоонун кандай пайдалары бар? Стресстен арылтат дегенди угуп жүрөм. Туура айтасың. Мисалы үчүн чопонун пайдасы бул жанагы балдар 1-2 жашка, 3 жашка толгондон кийин алар болсо бирденкени кармалап көргүсү келет да. Анан көп жанагы мугалимдер да айтып калышат, жанагындай пластилин берип атпайбы? Пластилин ошо бала мындай бирденкени лепка кылып жасаганда ошондо жанагы мелкий моторика жанагы ошолор жакшы иштейт экен да. Ошол себептен ошол пайдасы жагы ошол кичинекей кезден пайдалуу экен да ошосучу. Анан жанагындай жана стресстен арылтат деп атпайсызбы? Анткени жасап атып эле баш оту менен кирип кетесиң да. Дегенде эмелерди жанагындай проблемаларды унутуп каласың. Эч нерсени ойлонбой, ооба. Чыккандан кийин кайра эстейсиң бирок. Бир күн туруш керек да. Тургандан кийин ал тоорсуйт. Тоорсуганын анан кайра мындай алып туруп көңкөрүп коебуз. Бул жагы тоорсуйт. Бул жерден анан жанагы өзүнүн формага келтирип алабыз. Курал жарактарыбыз бар, ошолор менен да формага келтиришибиз керекпиз да. Бир күндөн кийин, Ооба, бир күндөн кийин. Анан сыртында азыр даяр чынын көрсөтөйүн, мисалы үчүн. Формага келтирилген да. Астын формага келтирген анан сыртында оймо түшүрүп, түшүргөндөн кийин анан кургатыш керек. Кургатып туруп 5 күн кургатабыз. 5 күндөн кийин анан өзүнүн меш бар. Ошол жерге салып туруп бышырабыз. Ушул жерге салабыз багай. Мынакей бул муффинный печка деп аталат. Мешибиз да. Анан бул муффинный
мешти да өзүм жасагам. Анан мисалы үчүн бул яка коюп, бул жанагы ток менен иштейт. Туруп бизге 850 деп коелучу. Анан акырындап көтөрөбүз да 4 саат. 4 саат бышырабыз, 4 саат 850 градуска чейин бышырабыз да. 850 градуста 4 саат бышкандан кийин кайсы абалга келет? Биринчи бышып чыккан, мисалы үчүн 850 градустачы. Анан бунун сыртынан жанагындай түстүү, эмаль, жанагы ак түстүү, ушу мисалы үчүн моорекинин сыртында эмаль менен боелгон. А ичин карасаңыздар терракота. Эмаль менен боеп туруп, анан жанагы глазурларды боеп, андан кийин эмеге теги мешке салып 965 градуска чейин күйгүзөбүз. Ошондо бул даяр болгон абал, Ооба. Акыркы финалдык абал экен, мындайча айтканда. Буга эмне ичсе болот? Бул жактан булдан чай ичсеңиз болот, суу ичсеңиз болот, кофе ичсеңиз болот. Кесме ичсек болобу? Шорпо ичсеңиз болот. Кесме. Эң сон. Бул эме сууну өткөрбөйт да. Тармак кеске рахмат. Ошондо жилка менен кескенде ошол жака барып үйрөндүңүзбү? Ооба да. Кана, Мадиш, торт кесип жейлиби? Турлан күнүң, Мадиш, Мадиш. Жеп салсак эле, Бул эми чоподон жасалган да, достор. Чопо эмес, эми биздики батка эле да, мындайча айтканда. Мадиш, биз кичинекей кезибиздечи ушундай ар кандай тортторду, анан жана жалбырактарды тизип алып, ошолорду бирөөбүз сатмыш болуп, бирөөбүз алуучу сыяктуу болуп ойной берчүбүз да, ар кандай болупчу. Торт алгыла, меники тиги пицца, меники 5 бармак деп ар кайсыларды сатып берчү. Силер азыр андай ойнойт болушуңар керек, ойнобойсуңарбы? Телефон бар да эми, кызыктын баарын өткөрбөйдүңөр да. Ошол заман кызык болчу да кадимкидейчи. Телефон жок кезде. Ооба, телефондо деле оюндар кызыктуу Тармак эке. Ооба, эми кызыктуу, бирок аны көзгө зыяны бар экендигин да унутпашыбыз керек да, туурабы? Мадиш, таң каласың, же таң калбайсыңбы? Таң каласың да. Илгери адамдарчы, мисалы, азыр бизде идиштер бар, кааласаң алып, кашык аласың, кааласаң тиги айрысын деле аласың, аш айры деп коет беле? Аш айрысын аласың, тарелкаларды аласың, баарын аласың, табактардын баарынчы. Анан бизге жыргал да мындай ойлогондо. Илгерки жана адамдардачы, алар деген ушу чоподон эле жасап алчу да, туурабы? Карабайсың? Чоподон жасап, чоподон кашык болчу, чоподон айры болчу. Тармак эке мен жыгачтан, таштан, темирден ар кандай керектүү буюмдарды жасаган, тарых сабагынан окугам. Койчай. Бирок Тармак эке, ошол чопо ишти эң биринчи ким жасапты? Аныбы? Аны дегенчи, Мадиш, илгерки замандачы Зумбулунги Бунги деген адам жасаптыр да. Чилеби? Тамаса, Мадиш, мен аны ким жасаган билбейм, бирок бир кол өнөрчүлүк менен алектенген адам жасаган болуш керек эми мындай. Таланттуу адам да, айтор. Тармак эке, андан көрө профессордон эле сурап көрөлүчү. Профессор билет да, кеттик анда профессордон сурап көрөлү. Чопо тоо тектердин натыйжасында келип чыккан борпоң чөкмө болуп эсептелинет. Керамикадан жасалган буюмдар эң алгачкы неолит доорунда пайда болгон деп эсептелинет. Орто Азиядагы чопо кол өнөрчүлүгүн 3 этапка бөлүп карасак болот. 8-12 кылымда биринчи доор болуп саналат. Бул аралыкта адамдар чопо идиштерин беттерине түссүз оймо чиймелер менен кодошкон. Ал эми экинчи доору 12 жана 14 кылымда болуп эсептелинет. Чопо идиштер мурунку убакка салыштырмалуу кооз жана түстүү болгон экен. 14-16 кылымдар 3-чү доор болуп саналат. Бул мезгилде чопо кол өнөрчүлүгү бир топ өнүгүп, имараттардын ичтери чопо плиткалар менен кооздолуп баштаган. Байыркы учурдан бери чоподон тамак аш, эгин жана суу сакталуучу идиштер жасашкан. Анткени археологдор көрүнүштөрдөн ар кандай чопо идиштерди табышкан. Эң алгачкы чопо идиштерди кол менен жасашкан. Ошондуктан алардын формалары бирдей эмес. Ал эми кийинчерээк болсо атайын техника пайда болгон. Аны чопо айланпасы деп атап койсок болот. Анын жардамы менен кол идиштерди жасап башташкан. Мадиш, биз чопо ишин айкелчилердин жумушуна окшоштурсак болот экен. Анткени алар
ушу чоподон, кичинекей чополордон ар кайсы кереги жок нерселерди алып салып, соңунда сонун нерсе жасашат, Ой, мисалы карап алмасаган идиштерди кооз кылып жасашат. Мисалы, Мадиш, биз деле тиги айлампанын жардамысыз эле ушундай сонун нерселерди жасап атыкпы? Карачы сонун болуп калды. Термобекте керамика менен иштеген адамдар башкача акмалар менен иштешет экен. Мисалы, чопоону алып туруп ар кандай буюмдарды деле жасашат турбайбы? Мадиш, керамика менен иштеген адамдар ошол идиштерди кооздош үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат экен. Мисалы, көрдүңбү бул жерде жүрөк тартылган, жана боелгон. Дал ушундай болуп. Термобекте досторубуздан чопо керамика тууралуу сурап көрбөйлү? Чын эле? Кана досторубуз да күтүп калды окшойт. Чопо деген эмне жана андан эмнелер жасалат билесиңби? Чопо деген глина, андан идиштер жасалат. Ваза, скульптура. Жакшы. Чоподон вазалар, кружкалар, табактар жасалат. Табакты жасаганын көргөм, ошону эле калгандарын билбейм. Ал чоподон аспап жасалат, чопочор. Азаматсың, дагы эмнелер жасалат билесиң? Жан. Мисалы, табактар жасалышы мүмкүнбү? Табактар жасалышы мүмкүн. Же болбосо скульптуралар? Ооба. Чопо деген глина деп коет эле орусча. Ошодон чопочор инструмент жасалат. Мурунку замандарда казан жасашчу дагы чоподон кымыз куйган идиш жасачу. Чоподон алар илгериден бери ата бабаларыбыз жасаган, анан идиштерди жана ар кандай буюмдарды жасашкан. Тарелка, идиш, жана кружкалар жасалат. Өзүң бир нерсе жасап көрдүң беле чоподон? Жок. Чопочор баткактан. Чопо деген глина. Глинадан идиштер жасашы мүмкүн. Идиштер дагы ушундай нерселер. Мадиш могу кишини сонун жасап койдума? Жактыбы? Карасаң, бул машина бул жактан келатса, тиги башка жакта тосуп алып турган. Апенде окшойт. Мадиш, билесиңби? Азыр ушу чоподон жасалган идиштерди жасаш үчүн ар кандай штамп машиналар колдонулат экен. Ошондо чопо айлампасын колдонушпайбы? Ооба, ал жерде атайы өзүнүн калыбы болот экен. Анан ошол жерге чопо салып койсо, ошол штамп машина өзү эле мынтип жасап коет экен. Жеңил экен да. Ооба да. Ошондой эле, Мадиш, ошо чопо менен алектенүү адамды стресстен арылтып, маанайын көтөрүп, кадимкидей жыргап калат экен да адам. Биз азыр экөөбүз жыргап калбадыкпы? Туура айтасыз, баарын унутуп, кооз болсо экен деп ойлонуп калса керек, Ооба да. Кубанып, Биз досторго кайрылат элек. Атайы ушундай чоподон жасалган идиштерди жасоо мастер-класстары уюштурулат. Ошолорго жакындарыңар менен барып, көңүлүңөрдү ачып, стресстен арылып келсеңер болот экен. Менин термобекем каникулга тараганда аппарат термобеке. Ой, алпарам. Мадиш, алпарам. Бүгүнкү күндө достор биз чопо, керамика жана кол өнөрчүлүк жөнүндө сүйлөштүк. Чопо идиштери качан жасалаары, кандай процесстерден өтөөрү жана кандай түрлөрү бар экендиги жөнүндө сүйлөштүк. Көрсөтүү силерге пайдалуу болду деп ишенебиз, термобеке. Ооба, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Достор, токтогула, дагы бүт элек. Продюсер Бактыгүл Момбекова. Шеф-редактор Кундуз Аманова. Редактор Наргиза Үсөнкан кызы. Режиссер Медина Абакирова. Оператор Эдил Шерматов. Бектурганов Куткелди. Токтосеитов Талгат. Монтаж Айсулуу Тынышева. Башкы ролдордо Тармал Ырспай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Аскатова. Сүрөтчү Бакай Мусаулу. Эми бүттү.